Саламатсыздарбы? Бизде конокто өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев. Бообек Эргешевич, кош келипсиз студиябызга. Сиз октябрь окуяларынан кийин министр болуп келип калдыңыз. Иштегениңизге 5 айга чамалап калыптыр. Алгачкы 100 күнүңүздө көзгө көрүнүктүү кандай жумуштарды жасай алдыңыз? Ооба, уже почти 100 күн болуп калды. Эми негизинде мен ушу министерствого келгенде эң көңүл бурганым бул материалдык база жана кадровый состав. Ушу эки составляющий болсо, любой мекеменин алдыга жылышы уже логический болуш керек да. Ошондуктан кадровый составтын караганда биз азыр аябай чоң үлгүдө мероприятиясы өткөзүп атабыз. Бул аттестация деп. Министерствонун ичинде аттестацияны өткөзүп атабыз. Бул аттестация биз так как вооруженный силага киргендиктен, бизде госслужащийлер дагы бар, вооруженный силалар дагы бар. Ошондуктан аттестацияны да биз эки түрдө өткөзүп атабыз. Именно МЧСтин ичинде эле, внутриведомственный. Бул вооруженный силага бул аттестация эки түрдөн башталат. Военная подготовка и физическая подготовка. То есть военная эмес, физическая подготовка. И по госслужащим без физической подготовки только на знание, профессиональные знания өзүнүн кесибине. Военныйларда кесиби дагы и физический дагы подготовка. Ошондуктан уже Кудай буйрса где-то бир жуманын ичинде аягына чыгып калабыз. Онун аттестацияны биз жыйынтыгын көрөбүз, бирок аттестациянын өзгөчөлүгү эмне? Калган башка аттестацияларга караганда. Аттестация бизде негизинде максаты бул адамды кетирүү эмес, бул ток адамдарды сыноо. Канчалык кандай адамдар бизде иштеп атат, алардын деңгээлди кандай уровенде экен. Ошондуктан биз физический подготовкага көңүл бурганыбыз, бизде пожарно-спасательный командалар болгондуктан алар тез кыймылдаш керек, тез жардамдаш керек, өзүнүн билимин туура колдонуш керек. Ошо жагынан буга чейин 1 ай берилген, маш угусуна дагы жана билимин көтөргөнүнө дагы. Ошо 1 айдын негизинде биз азыр ошо аттестационный комиссия жерлерди кыдырып атат Кыргызстан боюнча и өз жерлеринде кабыл алып атат ошо тесттердичи. Мен ойлойм, ушу аттестациянын жыйынтыгы кийин аягында кандай болбосун, бирок бул канча бир рет МЧСтин деңгээлин, уровенин көтөрөт. Бул билим жагынан дагы жана физический подготовка жагынан дагы. Экинчи рет то, что министерствонун күчүн, потенциалын көтөрүш боюнча биз бир нече жумуштарды аткардык. Бул ал жумуштар пока азырынча в процессе жумуштун аткарылуусунда болуп атат. Бул закупка техники. Оор техникаларды алып атабыз. Кудай буйрса эскисинче оор техника уже келет. Июнга жетпей жана сиздер буга чейин билгендей 100 техниканы Россия менен сүйлөштүк, учактарды сүйлөштүк. Одан тышкары дагы порядка бир 10 техника пожарный машиналарды дагы кошумчалап атабыз. И мындай, то есть бир нече көп каражаттарды салып, мен бул жагынан белгилеп кетет элем, каражат именно бул бюджет эмес, биз эл аралык жардамдарды колдонуп, алар менен иштөө жумуштарын өткөзүп, алар менен макулдашып, ошо жагынан көп көңүл бурдук. И ошо жагынан биз Кудай буйрса, июнь айына чейин МЧСтин деңгээли кыйла эле көтөрүп калат деп ойлойм. Жана кадрлык курамдын сапаты деп калбадыңызбы? Кандай экен негизи? Себеби көпчүлүк министрликтерди азыр кулап калып атпайбы? Мамлекеттик сынактанчы. Эми биз кулап калган, биз эң негизги аттестацияда суроолорду туура түзгөнгө аракеттендик. Себеби дегенде биз так как профессиональный жагынан тест өткөзгөндүктөн биз убак общий суроолордон качтык. Мындай кесибине колдонбой турган суроолордон алыс болдук. И ар бир кесипке өзүнө жараша эле суроолор боло турган болду. Мисалы, если отдел закупка бизде боло турган болсо, эми бизде башка подразделениялерде сиз билгендей отдел закупка деген бар, бул мамлекеттик деңгээлде закупкаларды уюштурушат. Отдел закуптарга только суроолор болот, только на знание закона о закупке. Только ошо. Мисалы,
пожарный спасательдерге алардын суроолору эч кандай башка суроолордун тиешеси жок. Алардыкы только ошо знание пожарной части, знание методов тушения, умение быстро одеваться, тез кийинтириш жана өзүнүн ишин тез арада ылдамдуулукта аткарыш. Негизи кандай гана министрлик болбосун, сырттан караганда көп эле маселе байкалбайт. Качан иштеп баштаганда там билинип атпайбы? Сиз биринчи жумушка барганда кандай көйгөйгө кабылдыңыз? Аны кантип чечип баштадыңыз? Эми башында эле барганда эң көйгөйлүү маселе бул айлыктын маселеси. То есть айлык азыркы күндө МЧСте негизинде бүт военный структураларга салыштырмалуу биз эң аз алабыз. То есть военный структуралар бул ким? Бул Министерство обороны, мисалы, там пограничная служба, МВД дегендер бар. Аларга караганда биз кыйла төмөн алабыз. Мен ошол жагынан кичине мындай көйгөйлүү болду, но мен ойлойм буну өкмөт убагында чечет. Биз соответствующий каттарды жөнөттүк. Убакыт келгенде алдагы вопросту аткарганга биздин да немебиз келет да, чечет турган убактыбыз келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде буга чейин калыптанып калган система бар да. Ал системанын артыкчылыктары кандай экен, кемчиликтери эмнелер экен? Бирок мен барганда МЧСтен, конечно, мындай неме салыштырмалуу деңгээли кыйла ылдыйда эле. Себеби дегенде машиналар көптөн бери алмашылбай, военнослужащийлерди кийим жагынан камсыздандыра албай, техника жактарынан, ошо любой кайсы жагынан көтөрбөйсүң, ошо маселелер ошо илинген боюнча чечилбеген боюнча калганда, бул ойлойм бул не только МЧСке тиешелүү, бул негизинде эле баарыбызга тиешелүү, но бирок МЧСке бул өзгөчө бир катуураак тийди да, мондай неме кылган экономиканын таасири. Ошондуктан буга да кошумча, может быть, туура эмес же кээ бирки маалдарда туура, кээ бирки маалда туура эмес болгон менеджменттерде болду. Туура эмес анча мынча чечимдер кабыл алгандардын себептери болду, что МЧСтин деңгээлин кыйла түшүрүп койгон. Но мен ойлойм, что биздин мамлекетибизде дагы, өзүбүздүн министерстводагы кыйла ички потенциалы аябай күчтүү. Если ошо ички потенциалыбызды туура нукка салсак, ички потенциалыбызды туура контролдосок, берилген акчаны туура колдонсок, ошо ички потенциал менен көп маселелерди чечип кетсек болот. То есть бу жерден неме сөз жок, бизге акча бериңиз, биздин проблемасында акча бербесеңиз биз чече албайбыз деген мындай нерседен качыш керек. Өзүбүз жолдорду табышыбыз керек. Мен уверен, ички потенциал бул наличие кадров, туура чечимдерди кабыл алыш, ошо туура чечимдерге кабыл алган боюнча ошо жетекчилерди туура нукка салыш, олордон жакшы талап кылсак, результаттар да жакшы эле болот. Бүгүнкү күндө бүт мамлекеттик кызматтарда жана оптималдаштыруу саясаты жүрүп жатпайбы? Бул кыскартуулардын эпкини сиздердин министрликке да тийдиби? Ооба да, бул оптималдаштыруу бул ар бир мамлекеттик гос органга тиешелүү болду. Канча киши кыскарды мисалы же? Жок, эndi кыскарта турган сөз жок. Бизде көбүнчө мындай башка структуралар киргендиктен биздин министерствобуз бир аз штатный численность көбөйдү. Бирок ага карабастан өкмөттүн тапшырмасы болгон, бир да адамды жумуштан кетирмей жок. Себеби дегенде могу экономикалык абалды көрүп атабыз, адамдарга кыйынчылыктарды түзбөйлү. Жана ошо боюнча биз толук кабыл алып, азыр өз ордуларына отурсак, кеткенде анча мынча жетекчилер кетти, замдар кетти дегендей да, директорлор же статсиктер кетти. Бирок негизги средний менен нижний звено толугу менен ошол эле составында калды. Будан ары уже иштерди алып бара беребиз да. Ушул жуманын башында болуш керек, адашпасам, жанагы тендерлер боюнча сиздердин министрликтин астында карагандай акциялар болду, нааразылар өзгөчө кырдаалдар министрлигинде тендер таза өтпөйт дегенчи. Бул канчалык чындык? Эми бу жерде мындай тендер дегенде туура түшүнүш керек. Тендер деген бул мындай аябай калыс чечиле турган бир мероприятие да. Тендердин алдында ушундай эми аерде бир эле организация чыккан. Гринтаун, по-моему, Гринтаун деген ушу бир организация чыккан, жеке менчик организация экен. Анын тендердин алдында булар чыгып, ошо лозунгдарын көтөрүп неме кылганда, мен ойлойм бул аябай давление кылган тендерный комиссияга, кадимкидей давление кылган да. Себеби тендерде ал эле организация эмес, жана башка организациялар кошулат. Аерде чектөө деген жок.
любой организацияда кошкуш керек. Анан кийин жалгыз бир организация чыгып алып туруп ушундай биз ушундай чыгып атабыз деп анын өздөрүнүн талаптарын кылганы бул ошо тендерный комиссияга бул психологический моральный давление кылганы да. Ошол жанагы акцияга чыккан компания өзү басым жасаган дейсизби? Ооба да, бул это именно что тендерден кийин чыкса мен түшүнөт элем, бирок тендердин алдында чыгып туруп ушу мына прессаларга берип выступление кылып өздөрүнүн немесин көргөзгөнү мен ойлойм бул толук эле басым болду. И тем более мен бул жерде мен уверен, бизде азыр максат негизинде кетип атат, биз мамлекеттик органдарды күчөттүрүп, мамлекеттик органдарды өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн түзүп, если буга чейин мамлекеттик органдарды кичине бир аз артка жылдырып, көбүнчө жекеменчик ишканаларга көңүл бурушуп, жекеменчик ишканаларга көп тендерлерди берген окуяларды биз күбө болгонбуз, берилип аткан болсо, ошондуктан мен ойлойм бул дагы эң основной причина, что мамлекеттин күчү деңгээли кыйла ылдый түшүп кеткенде да. Азыр болсо могу тендерлерди мамлекеттик органдар ута турган болсо, мамлекеттик органдар ар бирөө мамлекеттик көзөмөлдө турушат. Олорду счетный палата дегенде текшеришет. Алар болсо толук налогторду толугу менен төлөшөт. Бул неме дейт, законопослушный налогоплательщик деп коет. Алардын төлөгөн бүт салыктары баары кайра эле мамлекеттерге кетет. Ошондуктан мен ойлойм, что тендерди мамлекеттик орган уткан болсо, бул эң туура болот. Мамлекеттин деңгээлде күчү дагы мүмкүнчүлүктөрү көтөрүлөт. Эми мындай, конечно, ар бир катышуучунун өзүнүн ою болушу мүмкүн, но бирок мен ойлойм, пока биз мамлекетибизди жогору көтөрмөйүнчө жашообуз оңолот дегендин оюндан мен алысыракмын. Резюмеңизди карасам, инженер куруучу экенсиз, алгачкы билимди Томскиден алыпсыз, көп жыл ушул курулуш тармагында иштептирсиз да. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигине келгенде эмнени кантип өзгөртө аласыз? Ооба, мен өз негизги кесибим куруучу. Но мен ойлойм, что куруучунун бул основасы бул эң мындай универсальный профессия. И бизде, мисалы, так как биз производственный тармакка кеткендиктен, биз мисалы сөзгө уста эмеспиз, башка немелерге уста эмеспиз. Биз только именно результатка токтогон кесиптердин арасына киребиз да. То есть бизге негизинде результат керек. Ошондуктан мен башынан эле ошого көнүп калгам, ушундай жумушка. Иштин любой башынан аягына чейин, кийин аягында сөзсүз бир жыйынтык болуш керек. Баягы жөн эле сөз менен калып калбаш керек. Кыйкырып анын аягында иш аткарылбай калбаш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бул жагынан кыйла эле жардам болуп атат. МЧС дагы именно сөз менен эмес, иш менен көтөргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Куруучу катары сиз жакшы билесиз, азыркы Бишкектин абалына кандай баа бересиз? Эми Бишкектин абалы аябай мындай хаотичный деген абал берсем болот. Бул абалдын аты мындай более точнораак айтканда бул илгери Нахаловка деген сөздөр бар эле да. То есть кайсы жерден кандай үйдү курсам, ошо үй салынып кете берет дегенчи. Азыр башаламан. Башаламан. Азыр деле ошо Бишкекте бүгүнкү күндө ошо абал сакталып турган. Но мен ойлойм, азыр мына шайлоо болуп атат, жаңы мэр келип атат, мына өкмөт катуу иштеп атат, Нуркожоевич бизде аябай көзөмөлгө алып атат. Бул абалды биз резкий, аябай катуу деңгээлде оңдойбуз, особенно мына экология жагынан, смог жагынан, жана башка туура планировка жагынан, шаардын мисалы ПДП деп коет, проект детальной планировки, может быть, ошо аягына келип туруп ишке ашар. Но мен уверенмин, что буквально бир 4-5 айдын ичинде шаардын акыбалы кыйла оңолуш керек. И эмдиги жылыбыз 21-22 жылдын кышыбыз уже өткөн жылга караганда мынчалык оор болбош керек. Ага күч дагы бар, аракетибиз да бар. Самый главный президент койгон тапшырмалары бар, аткара турган тапшырмалар. Ушул курулуш боюнча дагы бир нерсени сурап кетейин. Мына башаламан курулуштардын көпчүлүгү жана юридикалык жактан бекемделип калыптыр да.
ал мыйзамдарды жокко чыгаруу боюнча сиздер бир сунуш берип жатасыздарбы өкмөткө? Ооба, эми курулуш жагынан вот бизде Советтер Союзунун немеси жок болуп, биз эгемендүүлүгүбүздү алгандан баштап, ал маалда ошо 90-2000 жылдары аябай точечная застройка деген мода болуп кеткен да. То есть бул шаарды уже жайгашкан шаардын ичинде баягы бош жерлерди таап алып эле ошол жерге бирден бир заңкыйтып эле бир этажды сала бергенге. Эми бул шаардын кызчылыгына иштебеген проект, бул чисто бизнес проект. Бул мындай көз караш бизде эми Россиядан келген, Турциядан келген, ал маалда бизде чыгараларыбыз катуу ачылып, штай башка жактан эми фактически Советтер Союзунун сыртынан келген бул көз карашта. Мына азыр биз көрүп атабыз, Москва буга чейин эле уже алмашылган. Собянин мэр болгондон баштап эле булар точечный застройкадан толук менен алыстаган, оны уже жокко чыгарган. Азыр болсо буларда негизинде бул адамдын шартына жеңилдетүү жана адамдын жашоосуна более мындай ыңгайлуураак шарттарды түзүү боюнча проекттерди, генплан, проект детальный план ошолорду түзүп атышат. Алардын мисалы көчөлөрдүн аралыктарды, үйлөрдүн аралыктары, мынабу пландагы көргөзүлгөн парктар бүт баары ишке ашып атат. Бизде ошо точечный застройка дегенибиз мына бүгүнкү күнгө чейин ошолор аткарылып келип атат. Мисалы илгерки Советский Союз салынган короонун ичинде, чоң этаждардын короонун ичине келип туруп эле бир же эки подъездүү үйлөрдү сайып коюп атышат элдердин каршылыгына карабастанчы. Мен ойлойм бу жерде эми сиз айтмакчы бул мыйзамдыштырган нерсе. Буну ошого жараша, ошо үйлөрдү салган ээлеринин кызыкчылыгын сактай турган ошого жараша мыйзамдарды биз кабыл алганбыз убагындачы. Могу азыр кече жакында Садмур Кожоевичтин указы чыккан об инвентаризации всех законов Кыргызской Республики депчи. То есть биз бүт туура эмес чыккан мыйзамдарды жаңыдан карап туруп, элге каршы, адамга каршы чыккан мыйзамдарды жокко чыгарабыз. Башка мыйзамдарды күчөтөбүз. То есть мен ойлойм, могу инвентаризация деген тапшырмасы бизге эң ыңгайлуу болду. Буга ар бир адам, ар бир жаран катышыш керек. Ошого жараша мен ойлойм андай беспредельный моменттерди биз жок кылганга толугу менен мыйзам жагынан кирише алабыз. Ошол мыйзам ишке ашып кетсе, Бишкекте кандай өзгөрүүлөр болот? Так айтып кетесизби? Мыйзам ашылып кетсе, эми негизинде эми Бишкек азыркы күндө салынганы салынды. Буну уже жаңыдан биз буза албайбыз, же башка иштерди кыла албайбыз. Бирок хотя бы болгон жерлерди биз туура пайдалансак болот. Парктардын санын көбөйтсөк болот. Дарактарды эксек неме болот, поливной системаларды оңдосок болот. Жана мына мыйзамсыз салынган үйлөрдү, олорго соответствующий чараларды көрүп, олорду толугу менен сүрүп туруп, анын ордуна керектүү нерселерди колдонсок болот деген мен ойлойм. Акыркы учурларда жаңы үйлөр көбөйдү. Алардын сейсмикалык абалына сиз кандай баа бересиз? Бул ар бир жарандын суроо бул аябай көйгөйлүү суроо болуп атат. Сейсмика жагынан жакшы эле. Эми себеби дегенде ооба туруктуу. Бул жаңы стандарт менен салынган үйлөр, материалдар мындай азыркы күндө салыштырмалуу 50-60 жылкы салынган үйлөргө караганда азыркы цементтин сапаты күчтүү, азыркы бетондун сапаты күчтүү, колдонуучу материалдардын сапаты күчтүү, арматуранын, любой темир тезектин составы кыйла күчтүү, чем 50-60 жылга салынган үйлөргө караганда. Бул эмнеге себеп? 50-60 жылдары бул Советтер Союзунда бул эң оор жылдардан болгон. Ошондо бизде көбүнчө сапатын эмес, санына кыла турган аракеттерибиз күчтүү болгон да. Бирок мына азыркы мезгилде сандан качып, азыр көбүнчө сапатты бул соответствующий көзөмөлдү алып атат. Жакшы. Бул жагынан кантон болсо болот. Сиз жана башында жана Бишкекти каптаган иш боюнча сүйлөп кетпедиңизби? Бул жерде көпчүлүгү газга өтсөк эле ушул маселеден кутулабыз, чечилет деп атпайбы, бирок бизде газ кымбат. Бул көйгөйдөн чыгуунун башка жолдору бар? Көрдүңүзбү? Буну сиз даже байкадыңыз да, мындай караганда, как журналист катары, мындай эсеп
жагынан жүргүзгөндө бул башынан эле белгилүү эле газ негизинде кымбат. Газга биз промышленный объекттерди отургузуш аябай оор. Буга сөзсүз мамлекеттин жардамы керек. Мамлекеттин жардамы болмойун газга эчтемкени биз өткөзө албайбыз. Ошондуктан газды азыр эмнеге өткөзө алабыз? Газ аябай бул экологичный продукт болуп эсептелет. Газга биз транспортто өткөзө алабыз жана частный секторда өткөзө алабыз. Бирок мен айтат элем кошумча кылып, что именно Бишкек шаарынын экология акыбалына, мына смогтун түзүлүшүнүн акыбалына именно частный сектордун салымы көп. Ошондуктан канчалык биз частный секторду көбүрөөк газдатабыз, ошончолук ошо акыбалды биз ылдыйлатабыз. Жана Садыр Нуркожоевич ошо именно транспорт жагынан электрический жана газдалган транспортты көбөйтүү боюнча указы конкреттүү түрдө бул жазылган, жана ошо талапты бизден сурап атат, ошону аткаргыла деп. Ошондуктан мен ойлойм, ошо тапшырма боюнча биз иштей турган болсок, то транспортты газ жакка өткөзсөк, бул дагы аябай катуу өзүнүн таасирин берет. Эми экологиялык маселелерден бул дүйнөлүк глобалдуу көйгөй десек болот, жана ысынуу бүт жер жүзүндө глобалдуу ысынуу болуп, анын таасири бизге деле тийип атат, мөңгүлөрү серип атат. Аларды сактап коргоп калуунун кандай чаралары болот сиздер тараптан жакында? Ооба, бизде могу тоо аймагындагы турган мөңгүлөр, көлчөлөр жана бүт суу сактагычтар биздин көзөмөлүбүздө турат. Бул тууралуу биз дагы бир нече өзүбүздүн планыбыз боюнча жылып атабыз. Буга чейин айтып кеткендей, биз учак алганга аракеттенип атабыз. Кудай буйрса, учакты алып калсак, учактын эң негизги ала турган максатыбыз биз ошо тоолордогу болгон ошо бүт мөңгү суу сактагычтарды, суунун запастарын аныктоо боюнча ошого биз максатты коюп, ошо учактарды алалы деп атабыз. То есть азыркы күндө биз толук далилдетип, точно цифраны биз пока мында айтыш кыйын болуп атат да. Облетторду кылып, барып чыгып, ошо замерлерди кылып, ледниктердин канчалык кыскарганын эсептеп, салыштырмалуу башка жылдарга ошолорду биз толук анализ кылсак, ошонун анализинин негизинде биз одан кийин кыйла ошо расчетторду кийин колдонсок болот. Мисалы, ГЭСтердин куруу боюнча куруш керекпи же курбаш керекпи? Биздин анализ бул негизги основа. Же келечектеги болгон засуха тууралуу канчалык биз тез деңгээлде суубуз азайып атат же көбөйүп атат, канчалык бул безопасность мамлекеттин коопсуздук жагынан биз буга чейин тынбай мактанабыз. Биз эң бай өлкөбүз, бизде суубуз ченелсиз суубуз бар. Бизден бай өлкө жок деп кечки ар жерден ар бир өзүбүздүн жараныбыз мактанат. Бирок эсептей келгенде, мисалы дүйнөлүк эсеп жагынан биз Өзбекстандан калышабыз, Казакстандан калышабыз. Хотя сөз жагынан биз айтабыз, бизде суу эң көп деп. Ошондуктан мен ойлойм, бизде учактарды алып, азыр соответственно ошо адистерди биз даярдап атабыз. Ошонун максатында биз суунун көлөмүн толугу менен биз эсептеп чыксак, пресный воданын көлөмүн, себебинде биз жактан уже Казакстан сууну алып атат, колдонуп атат, биз жактан Өзбекстан колдонуп атат. Суунун көлөмүн алсак, биз ошондо өзүбүздүн канчалык байлыгыбыз бар экенин дагы санын эсептей алабыз. Эми уран маселесине келсек, майлуу суудагы жана уран калдыктары жергиликтүү тургундардын көп жылдан бери тынчын алып келип атпайбы? Сиз кабар алдыңызбы ал маселени кантип чечсек болот? Себеби буга чейин эле айтылып келген толук жыйынтык чыкпай жатпайбы? Уран жагынан ал тоже чоң жумуштар аткарылып атат. Кечээки биз Москвага барып келгенде эле бул тууралуу биз суроолорду коюп, эгерде бизде Росатом деген, Россияда Росатом деген мекеме бар, бул мамлекеттин ичиндеги турган мамлекет деп эсептесе болот да. То есть ушунчалык анын потенциалы, акча жагынан күчү, өзүнүн промышленный немелери ушунчалык күчтүү, что ал өзүнчө эле бир Россиянын ичиндеги турган бир мамлекет катары эсептесек болот. Бюджетинен, оборотунан. Аналордун жетекчилери менен биз жолуктук, ушул маселелерди койдук. Өзү уран жагынан, урандын калдыктарынан
калдыктарынын жагынан бизде азыр эки тарапта жумуштар аткарылып атат. Бул бир тарабы Россия өзүнө толук милдеттеме алды, что могу Советский Союздан калган калдыктарды биз ошого да жооптуубуз деп. Ошо тууралуу Россиянын өкмөтү ошо Росатомго тапшырма берген, что Кыргызстандагы болгон хвостохранилищанын жаман таасирин ошону ишке ашырып максимальный коопсуздук жагынан неме кылгыла, жумушту алып баргыла депчи. Бул бир жагы болуп атат. Экинчи жагы бул Европейский Союз. Олар катуу көзөмөлгө алып атышат. Урановый калдыктар боюнча бул эки тармакта мисалы азыркы күндө Россия Кудай буйрса 1 миллиард рубль акчаны бөлүп уже иштетип өзүнүн российский подрядчигин коюп уже ишке ашырып атат. Европейский банк развития бул европейский сообществонун немесинде как аткаруучу банк болуп эсептелет. Алар дагы өздөрүнүн подрядчигин коюп ошо урановый калдыктарга жардамды берип атышат. Акыркы жыйынтыктоочу суроом болсун, жана мен интернетте жана кыргыз-казак чек арасында суу биздин жерди чээрип кирип кетип аткан көрүнүштү көрдүм да. Жана биз жакка жылып калганын Чүй дарыясын. Бул маселе канча жылдан бери каралбай келип атабы? Өзгө Чокордалдар министри көңүл бөлгөн жокпу? Сиз аны кандай чечкен атасыз? Чек ара маселеси бул бизде аябай оор маселе. Бизде көп жерлерде чек ара болуп, бул дарыяларыбыз эсептелет да. Дарыяларыбыз кандай акса, ошо дарыянын нугу эки мамлекеттин ортосундагы болгон чек ара болуп эсептелет. Сиз айтмакчы, именно Чу дарыясы боюнча бул чоң маселе. Бул Токмоктон баштап Камышановка деген айылга чейин узарат. Узундугу 206 километр. Ошо эми бул дагы маселе эмнеге такалып келип атат? Бул мамлекетибиздин акчанын жоктугуна. Себеби дегенде жаныбыздагы турган кошунабыз бул аябай бай мамлекет. Олар болсо убагында жээктерди бекемдөө жумуштарын жасашып, сууну болсо бизге де тептирип эмес, алар бекемдөө жумуштарын жасап убагында ошо боюнча өзүнүн жээктерин бекитип алышты. Биздин каражатыбыздын жетишпегендигине суу болсо автоматом биз жээкти уруп атат дагы, биздин жерибизди жеп атат. Азыркы күндө могу эгемендүүлүгүбүздү алгандан баштап, могу 21-жылга чейин биздин предварительный, бул точно эмес, предварительный оценкабыз боюнча бул 1000 гектарга чейин Кыргызстандын жери жокко чыгып кетти. Могу ошо тууралуу бул Жогорку Кеңештин да көзөмөлүндө турат. Убагында алар дагы өзүнүн чечимдерин чыгарган. Жана могу кечээ жакында Сардор Нуркожоевич өзү личный тапшырманы берди, чтобы именно ушу приграничный дарыялардын жээгин бекемдөө боюнча мен өзүм личный көз караш кылам дагы, акчаны бөлүп туруп ошол жерде тезирээк бекемдөө жумуштарын жүргүзүлө деп. Мен ойлойм бул эң туура чечим. Себеби дегенде канчалык суу биз тарапка тепкен сайын бул ошончолук биз өзүбүздүн согушпай туруп, чатакташпай туруп, урушпай туруп, биз өзүбүздүн жерлерибизди ун чыкпастан эле жоготуп атабыз да. Биздин кошуна мамлекетибиз, алар мисалы бир бекемдөө жумушун жүргүзүшөт, анан сай бир аз жылгандан кийин алар болсо эми автоматтан сай жылды да, сай жылгандан кийин одон дагы кадамдашып экинчи бекемдөө жумуштарын өткөзөт. То есть алардын акчасы действительно мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин немесине таасир бербей турган жагына иштетип атышат да. Мен ойлойм ошо 21-жылга президенттин тапшырмасы боюнча азыр ошо Минфин керектүү каражаттарды караган болсо, биз ошо толугу менен ошо иштерди көзөмөлгө алабыз. Чакыруубузду четке какпай, маегибизге келип бергениңиз үчүн сизге рахматыбызды айтабыз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.